Жер тайгак аттан абайлап бастыр. Таңкы тамактануудан соң жумушка даярданып жаткан Жекшен Жумалиев Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун эгери. Анын жашаган турагы аталган коруктун Каратал бөлүгүнө аймакташ болгондуктан күн сайын жапайы жан жаныбарлар байырлаган кызыл аймакты кыдырып, айванаттарга көз салып туруусу зарыл. Антпесе ач көз мергендер тыныч жаткан кайбирендерди олжолоп кетүүсү толук мүмкүн. Мен апкотты бир сыйра кыдырып келейин. Апаң менен мал салыңарды карап тургула. Кеттим. Бирсе келип калам кыдырып. Эми биз жумушубуз эле коргоо эл бар бул жерде. Ошо адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жаратыш боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Антип күндө кыдырып турбасак болбойт. Күндө кыдырабыз. Эми күнүнө канча саат ат үстүндө жүрүп кыдыруу иштерин жүргүзөбүз? 5-6 саат жүрүп калабыз. Ошо кыдырып келгиче эле ошол болот, кыдырып келгиче. Күндө ушундай. Күндө кыдырбасак болбойт. Себеби жанакы ар кандай эмелер болуп кетиши ыктымал. Элдерде браконьерлер келип калышы ыктымал. Эми тынч эле, Кудайга шүгүр, кайсыр жок. Бирок кантсе дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кыдырып турабыз. 5000 гектардан ашык аянтты ээлеген жапайы жаратылышты кайтарган ээлердин бул күnkү жумушу кесиптештер менен биргеликте корук аймагына жакын жайгашкан кыштоолорду кыдырып, жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Андан соң кызыл аймактагы айванаттарга көз салуу. Жакшы жатасыңбы? Жакшы. Мал жаныңа менен эсен жакшы жатасың. Чоочун кара киши келген жокпу? Жок. Биз болсо мына ушинтип кезектеги өзүң билесиң да, кезекте күндө эле кыдырып атпайбызбы? Дагы кыдырып жүрөбүз. Жаратылыш сакчылары мындай иштерин кыштоолордогу чабандар туура түшүнүү менен кабыл алышат. Айрым учурларда алар ээлерлерге көмөк көргөзүп, табиятты коргоодо чоң салым кошуп келишет. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында ээлерлердин тынымсыз аракети менен аймакта жапайы жан жаныбарлар жыл санап өсүүнүн үстүндө. 2 күн 3 күндө кыдырып турушат. Жан жаныбарды карап, камера коюп. Жакшы да бизге деле. Мындай эшиктин алдынан отуруп көргөндө эле бир кубаныч да. Көзүң тоет. Бизде да ушундай жаныбарлар бар экен деп. Жаратылышты коргону жакшы да. Мурда корулбай атып эле азайып да кетпеди эле. Эми азыр мына бир 10 жылга чыкуу жакшы болуп калды. Шүгүр да. Мына бул карагайлардан деле мына эриктер чыгып калат. Көрүп калабыз. Түлкү-мүлкүлөр жүрүп калат. Көрөбүз. Корук эле жакшы да. Эми мага чейин келбейт, эмне запензонун күнгөйлөрүнө чыгып калат. Көрүп калабыз. 20-30 жүрүп калат. Көрөбүз, кыш оржагында тескелер кар болуп калган күнгөйлөргө чыгышат. Бул эколог байкелер, индилер ушулар чөп жабышат элке. Жылда чөп жаап, кышында ошо эликтерге чөп чачышат. Кышында келип турушат, каттап турушат. Жергиликтүүлөргө иши, аларга жасаган мамилеси менен жаккан жаратылыш сакчылары үчүн табият алардын жашоосу. Мындан улам алар айванаттарды суук көздөрдөн кайтарып эле тим болбостон, алардын ыңгайлуулугу үчүн шарт дагы түзүшөт экен. Жапайы жаныбарларга кам көрүүдө ушул чөптү кышкысын кошумча тойтуп беребиз. Кыш айларында декабрь, январь, февраль кар оор түшкөн жылдарда ушуларды ар кайсы жерге илебиз. Илип чачып коебуз. Жапайы ача тыяктууларга даярдалган чөп. Күз айларында даярдалды. 500 по шак шыпыргы тоyut. 1,5 тоннада чөп.
табигый чөп. Мына ушу ары түйшүктүү, ары кызыктуу кызматты аркалаганына 30 жылдан ашык убакыт болгон Жекшен Жумалиев үчүн жаратылыш анын жашоосу. Мындан улам ал ар бир жаранды табиятка аяр мамиле кылууга чакырат. Бул жаратылыш биз үчүн жашоо. Жаратылышсыз эч ким кандай жашоону элестете албайм. Жаратылыш Кудай берген жаратылышты колдоно билели, сактай билели деген эле эме менен жүрүп атабыз. Айрыкча Кыргызстаныбыздын ажайып кооз жаратылышы эч бир жерде жок деп эсептейм. Табиятка эми жакшы мамиледе болуп калды. Башында көнө албай ушул жер корго чыкканда кээ бир инсандар бул жерди жерип, мына малыбыз жайылбайт, ал эле бул эле деген көп нерселерди айтты. Азыр түшүнүктөрү бар. Жаратылыш бул жаратылышты коруш керек экенин түшүнүштү. Жана жаныбарлар жок болуу коркунучунда турган, жоголуп бара жаткан жаныбарлар кийинки муундарга өткөзүп бериш керек. Алар сүрөттөн гана көрүп калбагыдай болуш керек. Бизде ошо кысыл китепке кирген илбирс, сүлөөсүн, суусар жаныбарлардан. Анан ушул коржой жагыбызда, коржой ачаташ деген жерлерибизде аркара кулжа кештешет. Кору каймагын кайтаруу үчүн эгерлерден сырткары 30дан ашык фото капкандарда орнотулган. Ал жабдуулар биринчиден браконьерлердин беймаал бастырып кирүүсүнөн сактаса, экинчиден жан жаныбарларга илимий изилдөө жүргүзгөнгө чоң көмөк көргөзөт. Өзүбүзгө берилген ушундай күч аттарыбыз бар. Күч аттарыбыз менен үзгүлтүксүз ушул кыдырмаларыбызды кыдырып, рейд кылып турабыз убагы менен. Жана ошондой эле быйыл 30 фотоложка койдук. Фотоложкага жан жаныбарлардын түрлөрүн изилдөө үчүн коюлду. Эң негизгиси бул илбирс, канча илбирс бар ошого карата коюлду да фотоложкалар. Кыйынчылыктар деле андай деле кыйынчылык деле жок, бирок ушундай аттарыбыз менен күндүн суугуна карабай ушу кыдырмаларды кыдырып, үзгүлтүксүз карап турабыз, кышында, жайында, күзүндө. Эми бул биздин өзүбүздүн кесибибиз ар дайым эле биз үчүн кызыктуу. Кыдырмаларды кыдырып турабыз, жан жаныбарларды карап санап турабыз, жаратылышты коргойбуз. Ошонун баары эле бизге кызык. Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругу 1994-жылы негизделген. Учурда кору аймагында сүт эмүүчүлөрдүн 36 түрү, канаттуулардын 136, балыктардын 7, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 3 түрү кездешет. Анда кызыл китепке кирген тоо казы, ак илбирс да кездешет. Аларга жыл сайын илимий изилдөө иштери да уюштурулуп турат. Быйыл айтсак, быйыл мына Гариев атындагы ботаникалык багынын кызматкерлери менен Чатыркөл корук участогуна барып, ошо Чатыркөл корук участогунун өсүмдүктөрүн, түрдүк курамын, анын ичинен ошо эндемик түрлөрүн изилдөө максатында ошо иштер жүргүзүлүп келинди. Экспедиция учурунда ошо бир 150дөн ашык өсүмдүктөрдөн коллекциялык материалдар чогултулду. Азыркы учурда ошо аныктоо иштери дагы толугу менен жүргүзүлүп атат. Ошо жүргүзүлгөндөн кийин атайын тизмеси түзүлүп, биздин ошо базада аныкка киргизилет да. Андан сырткары быйыл дагы биз ошо биология институтунун улуу илимий кызматкери Астащенко Георгий Анатольевичти да чакырып, ошо Соңкөл көлүнүн сулуу саздак жерлерди байырлаган канаттууларга дагы мониторинг иштери жүргүзүлдү. Ошо канаттуулардын жалпы ошо биологиясы, андан сырткары ошо уялаган жерлерин аныктоо максатында дагы ошо жеринде болуп иштер жүргүзүлүп келинди да. Быйыл Каратал Жапырык мамлекеттик коругунда буга чейин 2 илимий изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Бул ошо Соңкөл котловинасынын флорасы жана Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун арборифлорасы депчи. Ошо арборифлора илимий тема боюнча бул жыйынтыкталып, азыркы учурда ошо жаңы илимий тема алдым. Бул деген Соңкөл көлүнүн бентасынын учурдагы абалы. Корук аймагы жалпысынан 36.392 гектардан ашык аянтты ээлеп, Нарын жана Ат башы райондорунун аймактарында жайгашкан. Тактап айтканда, Нарын облусундагы Чатыркөл көлү бүтүндөй коруктун көзөмөлүндө болсо, Соңкөл көлүнүн 8600 гектары коруктун карамагында. Ал аймактарда суулуу саздак жерлерди байырлаган канаттуулардын 70ден ашык түрүн
кездештирүүгө болот. Ушундай бир жапайы жаныбарлар байырлаган жер деп эсептелинет. Мындай аябай жакшы корулган 3-чү участогыбыз Чатыркөл. Чатыркөл болсо 3530 метр деңиз деңгээлинде турат. Жалпы аянты 22287 гектар. Ошол толугу менен эле биз корук болуп эсептелинет. Анын арасында жана айтып кеткен кызыл международный деп коет, эл аралык кызыл китепке кирген тоо газы бар. Горный гусь деп ошол канаттуунун популяциясы көбөйүшүнө биз чоң салым жасап келатабыз. Тоо газы ошол аябай бул эл аралык деп атпайбызбы, ушул эл аралык кызыл китепке кирген жаныбар деп эсептелинет. Ошол биздин бир маркабыз да, мындай айтканда. Негизинен каратал жапырык корогу 3 бөлүккө бөлүнөт. Алардын ичинен каратал бөлүгүндө жапайы жаныбарлардын 40ка чукул түрү байырлайт. Бул аймак Борбордук Тянь-Шань тоо кыркаларында жайгашып, деңиз деңгээлинен 3300 метр бийиктиктен ашкан бийик аска зоолордун ортосунда жайгашкан. Ал аймакта тоо эчки, теке, аркар кулжа, карышкыр сүлөөсүн кеңири жайылып, жылдын ар мезгилинде кезиктирүүгө болот. Кызыл китепке кирген жапайы жаныбарлардан ондон ашык түрү ушу каратал жаратылыш корукунда кездешип жүрөт. Канаттуулардан болсо, мисалы үчүн кызыл китептин 7 түрү. Анан эң негизи ушу жапайы ачат сыяктуу жаныбарларга биз кышкысын берилген план боюнча кышкы тоют камдоо бар. Мындан чөптөн 1,5 тонна жана 500 бош ак чапыргы даярдалат. Андан тышкары 2 атайын аштоо ушу жапайы жаныбарларга кышкысын келип жем чөп жеп тургандарына. Андан тышкары атайын 5 килограмм туз алынып берилген ушу Токойлуу ушу корук каратал участкасына. Атайын бул туздар майдаланып, жалак жерлерге жайгаштырылды. Мына бул боюнча биз каратал корук участкасында 4 кызматкер иштейт. Бирөөсү ошо жетекчиси Жумалиев Жекин байке, ушу корук участкасынын башчысы. Бул аймак эми жайыгышы кайталыктап, бул аймакта ушу 4 коруктун кызматкерлери ушул жерде жайыгышы ушу кайтарууда көзөмөлдөнүп турат. Өздөрү эгелер биригип алып рейд иштерин жүргүзүп, бул Токойлуу участка ушу бизде каратал корук участкасында көлтөр менен кара жылга Токойлуу участка болуп эсептелет. Буякка атайын жайкысын бул күн жай жылгандан баштап кар түшкөнгө чейин бул өрт коопсуздугу боюнча чүндү иштери жүргүзүлүп, элдерге атайын баракчалар таратылып берилип турат. Эми бул чектеш аймак ушу бир эле сарай бар ушу караталдын ичинде. 8-март айыл өкмөтүнө тийиштүү да. Эми ал деле бул жерден биздин корукка жакын эмес, алыс. Ошо андан башкасы деле башка жайында келген чабандарга ушу эскерткич барактарын таратабыз. Ошо элдер менен түшүндүрүп жакшы эле иштешебиз элдер менен. Алар жардам береби силерге? Берет, колдон келген жардамдарын беришет. Малын киргизбей тосмолоп беришет. Малын киргизбей корукка чектештерге киргизбейт. Ошо болгон жардам ошолор. Ошол эле корукка киргизбей малын тосуп ар жакка айдап көндүрүп беришсе эле болду ошол. Өзгөчө табияты менен айырмаланган мына ошо Каратал жапырык мамлекеттик жаратылыш корук аймагын байырлаган жан жаныбарларды коргоп, аларга кам көрүүдө 20дан ашык кызматкер эмгектенет. Аларга тоо шартында иштөө үчүн баардык шарттар түзүлүп берилген.